6 bölüm. Kimdir biröňөр işenimdeşi menen dolaşıp getse, bul maseleni ıyıktardın emes, düýneniň kudaýsız sotunun aldyna koýууga kantip batynasıňar. Iyıktar düýneni sottoy turganyn siler bilgen jok bileňer. Egerde gelecekte düýneni sottooga tiiş bolsaňar, andemne janakı bolbogon maseleni özüňөр çeçe alбай kaldyňarby? Algan emes, periştelerdi da sottoy turganybız silerge malum emes bile. Demek, kadrese turmuştuk göýgöýdü çeçip koyuş biz üçün kıyınga turbas. Andyktan uşul siýaktuu iş gelip çıkkanda jyýynga eş tiýeşesi jok nemelerdi özüňörge sot kılıp alganyňar kanday. Kayran gana bir boğurlarım ay. Boğurduşlarının ortasına düşüp doğusun çeçip bergidey araňardan bir dağı akılman adam tabılbaptır da. Anın orduna boğurduşlar biri-birin sotqa, bolgonda da işenbegендердин sotuna süýrep barat eken. Bir-biriň menen arazlaşganyňardan öz ele jeňilgendik emespi. Andan görö ak жерден айыпталганыңар, колуңардагыны тартырып жибергениңер оң болбойт беле. Силер болсо, өзүңөрдүн эле кара чечекей боордошторуңарды айыптап, бири-бириңерди тоноп жатасыңар. Же адилетсиздердин Кудай падышачылыгында энчиси жок экенин билбей калдыңар беле. Алданбагыла. Бузулкулук кылгандар да, буркандарга табынгандар да, жубайынын көзүнө чөп салгандар да, бачабаздар да, кызтекелер да, уурлар да, ач көздөр да, аракештер да, ушакчылар да, тоноочулар да, бири дагы Кудай падышачылыгына мураскор болушпайт. Араңардагы кээ бирөөлөр да бир кезде ушундай болгон. Бирок силер эге биз Ыйса Машаяктын урматына жана Кудайдын руху аркылуу күнөөдөн арылып, ыйыкталып, Кудай алдында ак болдуңар. Менин баардыгын кылууга акым бар дейсиңер. Рас. Бирок баардык эле нерсе пайдалуу боло бербейт. Менин баардыгын кылууга акым бар дейсиңер. Бирок эч нерсе бизди башкарбоого тийиш. Тамак ашказан үчүн. Ашказан да тамак үчүн жаратылган дейсиңер. Бирок Кудай бир күнү экөөнү тең жок кылат. Денебиз да бузукулук кылыш үчүн эмес, эге бизге кызмат кылыш үчүн берилип, эге биз денебиздин камын көрөт. Эге бизди өлгөндөн тирилткен Кудай бизди да өз кудурет күчү менен тирилтип алат. Денеңер Машаяк денесинин bir bölүгү экенин силер билбейт белеңер. Ушуну билип туруп, өз денемди Машаяктын денесинен бөлүп алып, аны эми кайсы бир сойкунун денесине кошомбу? Кудай анын бетин ары кылсын. Же сойку менен төшөк бөлүшкөн эркек аны менен бир дене болуп калаары силерге белгилүү эмес беле? Экөө бир дене болушат деп жазылып турбайбы? Ал эми ким эге бизге кошулса, аны менен рухий бир болуп калат. Бузукулуктан оолак болгула. Адам кетирген мындан башка күнөөлөр денеге зыян келтирбейт. Ал эми бузукулук кылган адам өз денесин күнөөгө батырып, зыянга учуратат. Денеңер ыйык рух жашаган ибадаткана экенин билбейсиңерби? Рухту силерге Кудай берип, ал денеңердин ичинде өкүм сүрөт. Андыктан силер эми өзүңөргө эмес, Кудайга таандыксыңар. Ал силерди кымбат баага сатып алган. Муну билип, денеңер менен да Кудайдын атак даңкын чыгаргыла.